Талас шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери атайын түзүлгөн комиссия менен биргеликте жабыркаган жарандардын үйлөрүнүн жеринен тактоо иштерин жүргүзүп, келтирилген чыгымдарды аныкташты. Жалпы Талас шаарынын аймагында 19 жеке турак жайды, 5 көп кабаттуу турак үйдүн чатырчаларын, 3 мекеме уюмдун чатырчасын жана жеке менчик ишканалардын 5 жеке менчик ишканалардын чатырчалары учурулганы аныкталган. Жалпы бүгүнкү күндө Талас шаардык жарандык коргоонуу комиссиясы жеринде изилдөө иштерин жүргүзүп, Талас шаары боюнча жалпы кеткен материалдык чыгым 710 600 миң сомду түздү. Көпчүлүк турак жайлар, ошондой эле короо сарайлардын чатыры катуу шамалдан жабыркаган. Бирок тилекке каршы турак жайлары жабыркаган жарандардын басымдуу бөлүгү үйлөрүн камсыздандырган эмес. Андыктан жаратылыш кырсыгынан жабыркагандарга эч кандай материалдык жардам көрсөтүлбөйт. Бул эми турак жайларды камсыздандыруу бардык турак жай ээлери үчүн аябай эле маанилүү. Анткени могу табигаттын кырсыгы көп болуп атат да. Биздин мамлекетте мына мыйзам соцпакетке коюлган мыйзамда ошол турак жайларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу керек. Анан айыл жер кезинде 1 жылда 600 сом акча төлөнөт. Турак жайы 500 миңге жоопкерчилик алып биз камсыздандырабыз. Шаар тургундарына 1200 сом төлөт. 1 миллионго чейин жоопкерчилик алабыз. Биздин өзүбүздүн методика менен ошол кеткен чыгымдарды, ошол иштеген кишилердин акысына чейин, ошол баары мыгына чейин баардыгы толук төлөнөт да. Ал эми Талас шаарындагы номер 8 орто мектебинин күнбатыш тарабындагы чатыры дагы катуу шамалдан улам жараксыз абалга келген. Комиссия келтирилген чыгымдарын тактады. Бирок аталган мекеменин кызматкерлеринин айтымында өзгөчө кырдаал шамалдын ылдамдыгы секундасына 26 метрге жеткенде гана катталарын айтат. Маалыматка ылайык 7-июнь күнү шамалдын ылдамдыгы секундасына 20 метрге жеткен. Андыктан жардам жергиликтүү мэрия тарабынан болоорун билдиришти. Талас шаарындагы номер 8 орто мектептин шифрда учурулган. Шифр 170 дана шифрын учурган. Жалпы чыгымы 54.440 сомду түздү азыркы учурда. Азыр комиссиядагы иштерин улантат. Камсыздандыруу боюнча биз тиешелүү мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна жана камсыздалган үйлөр боюнча сунуштарды комиссия берет. Анан жанагы чыгымдарды төлөп берүү иштерин жүргүзөт. Номер 8 орто мектебинин жамааты мектепте ремонт иштери жүрүп жаткандыктан катуу шамал болжолу менен кечки саат 17:00 чамасында болгондугун билдиришет. Бир болгону 5-10 мүнөт болду. 5-10 мүнөттүн ичинде ушундай одан катуу бир шамал куюн келдиби, эмнеси келди билбейм. Бир баста бир 30 метрде жердин эмесин шипрын алып учуруп кетти да. Кудай өзү бир сактады. Берде дагы жакшы жолдо нары өткөн кишилер болбой, дагы окуучу балдар жок убагында болуп ушундай эме болуп калды. Баягы шамалдын эмеси абдан эле угулду, көп эледей бир неме болду. Бирдеме түшкөндөй эле. Жаратылыш кырсыгынан жабыр тарткан жарандардын үйлөрү камсыздандырылган болсо, кеткен чыгымдар тиешелүү түрдө төлөнүп берилет. Андыктан кырсыкты алдын алуу үчүн ар бир жаран өз учурунда жеке менчик турак жайларын камсыздандыруусу зарыл экени айтылды. Анара Мамбеткадырова, Кайнар Ормонов, Жолболду Байсаев, ЛТР Талас облусу.